всякий мусор роликтерчи, мусор видеолор элдер уже тажап калат дагы, сапаттуусун көрө баштайт, же болбосо уникальный идеясы күчтүү роликтерди көрө башташат да. Ошондой уже келип атат. Себеби азыр уже моундай трендке келди. Жазалма интеллект менен жазалбаганы билинбегендей роликтер жакшы кетип атат да. То есть как будто живой, как будто вот түшүнбөйсүң да, бул жазалма интеллект жасаганбы же живойбу да. Ошондой роликтер жакшы кетип атат. А жайдын башында болсо жазалма интеллект менен жасалган роликтер жакшы кеткен. То есть элдер билчү, что бул графика, анимация, бирок сонун жасалган да, анан таң калып карап, ошол роликтер жакшы кетишет. Любой нерсе, любой оокат, если аябай көп болуп кетсе, анан арзан болуп кетсе, шырпа трөпкө айланып калат да. Ошондой эле жазалма интеллектте жазалган всякий ненужный болбогон роликтердин баары көбөйүп кетет дагы, ага уже спрос түшө баштайт. Элдер аны көрбөй баштайт, просмотр түшө баштайт. И элдер башка трендке өтө баштайт да. Тренд байкасаңар уже ай сайын өзгөрө берет. Мындан ары уже тренд ай сайын, ар бир 2 айда, 3 айда жаңы трендтер пайда болуп өзгөрөт. Тем более жазалма интеллектте азыр тренд почти ар бир 10 күндө эле өзгөрө берет да, жаңы бир трендтер чыга берет да. Ошондуктан дайыма трендтин артынан жүрүш керек болуп калат. Айла жок. Себеби бизнесиң жүрсүн десең, же болбосо блогерство или ошондой эле бир айырмаланам десең, придется трендтин аркасынан постоянно жүрүш керек жана трендти слизтетиш керек болуп калат да. Трендти слизтетиш оңой эле. Силер зарубежный ютуберлерге же зарубежный блогерлерге инстаграмдан подписка кылып коесуңар, и алар чыгарган нерсени Кыргызстанга же российский СНГ рыногуна адаптировать этип чыгара бересиңер да.